2025-жылга карата жылдызтөлгө. Кой жылдызы, кандай кырдаал болбосун лидерлик позицияны ээлегиси келген кой жылдызындагылардын бул сапатын жана энергиясын 2025-жылы планеталар күчөтөт. Адат, мүнөзүңүз жакшы жака өзгөрө баштайт. Жаздан күзгө чейин жашооңузду ак тилкке коштойт. Билимди жогорулатуу, саякаттоо, байланыштарды көбөйтүү, жеке жашоодогу маселелерди чечүү жаатында активдүү болосуз. Ишке баш отуңуз менен киришип, кызматтан көтөрүлөсүз же жаңы милдетти аркалайсыз. Максатка умтулуунун жана амбициянын артынан ийгиликтерге жетип, тапканыңыз көбөйөт. Үйдөгү шартты жакшыртууга, бизнес баштоого же үй-жайды оңдоп түзөөгө болот. Ден соолук жаатындагы көйгөй чечилет. Чет өлкөгө же өлкө ичинде иш сапарларга чыгуу жай мезгилинде күтүлөт. Көздөй чөйрөңүздөгү адамдарды талдап, сизге жакпагандардан кол үзө баштайсыз. Өзүңүздү өнүктүрүү, жаңы нерселерди өздөштүрүү менен алдыга жылууга болоорун унутпаңыз. Иш менен жеке жашоону бирдей алып кетүүгө, убагында эс алууга умтулуңуз. Букачарлар консервативдүү болушкандыктан жаңы өзгөрүүлөрдү кыйындык менен кабыл алышат. Жыл ичинде көптөгөн күтүүсүздүктөргө туш болушат. Жазга чейин максаттарга акырындап жетип, алгачкы ийгиликтер жашооңуздун көркөм боекторго бөлөйт. Март-апрель айларында жеке жашооңузда кыйынчылыктар күтүлөт. Иште, карьерада да өзгөрүүлөр болот. Жайында күтүлбөгөн жерден сунуш түшөт. Макул болуңуз, анткени ал сунуш сиздин кирешеңизди көбөйтүүгө жол ачат. Саякаттоону пландайсыз. Жай ошондой эле популярдуу болууга, жаңы досторду табууга ыңгайлуу мезгил. Эл алдына чыгып сүйлөөдө жолдуу болуп аброюңуз көтөрүлөт. Көздө көп кыймылдап, машыгуучу залга барып, келбетти калыпка келтириңиз. Ошондой эле баалуу буюм, турак жай же жер тилкесин сатып алууну көзгө пландаганыңыз жакшы. Жыл этегинде керексиз долбоор, байланыш, кийим, эмеректерден арылып, жаңыларына орун даярдаңыз. Эгиздер, жылан жылы жаңы мүмкүнчүлүктөрдү, эсте калаарлык жакшы көз ирмемдерди тартуулайт. Бирок максаттарга өжөрлөнүп, талбай мээнет кылуу менен жетүүгө аргасыз кылат. Позицияны бекемдөө үчүн чөйрөдөгүлөр менен тил табышууга баруу керек. Жылдыздар оптимизмдин жардамы менен ийгилик жаратууга жол ачат. Ошондон улам кирешелердин кирүүсү туруктуу сакталат. Жайында идея алмашуу, таанышуу, баарлашуу, жаңы пландарга киришүү, сатып алуулар орун алмакчы. Ишке байланыштуу узакка сапарга чыгуу күтүлөт. Бойдоктор учурда кыз-жигит болуп жүргөн адамынан кол үзүшү мүмкүн. Жайында жаңы ишке сунуш түшөт. Канчалык пайдалуу болоорун ойлонуп көрүңүз. Банктан алынган насыя, карыздардан убагында кутулуңуз. Ийгилик кубалайм деп өзүңүзгө душман арттырып албоо жагын эске алыңыз. Бүйөн жылдызы. Жыл карьералык өсүш, таасирдүү, абройлуу адамдар менен таанышуу менен башталат дешет жылдыздар. Чоң максаттарга мартка чейин акырындан, бирок ишенимдүү жылуу күтүлөт. Иште сый-урматка татыйсыз. Жылан сизге каржылык ийгиликти убада кылат. Жаз кыймылсыз мүлк сатып алууга же башталып калган курулуш иштерин аягына чыгарууга, келбетти калыпка келтирүүгө, имиджди өзгөртүүгө ыңгайлуу убак. Июндан октябрга чейин тааныштардын жардамы менен өзүңүздү өстүрүү аракетинде болосуз. Саякат, бизнес, кошумча билим алуу маселесин күзгө чейин чечүү керек. Күздө көптөгөн жубайлар балалуу болуп кубанычка бөлөнөрү күтүлүүдө. Кыйынчылыктарга тике карап, аларды жеңүүгө умтулган бөйөндөргө жылан жагымдуу жыл тартуулайт. Арстан жылдызы. Жылдын биринчи бөлүгү жемиштүү болот. Арстандар жаңы идея, долбоорлор менен жакшылап иштешсе, таасири жана аброю өсөт. Май айынан октябрдын жарымына чейин жылдыздар жашооңузга оң таасирин тийгизишет. Кызматтан жогорулоого, үй шартты жакшыртууга умтулуу керек. Июль айы жумуш алмаштырууга жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берет. Чет өлкөгө саякатка чыгууну пландайсыз. Жыйынтыгы сиздин аракеттен көз каранды. Августта жагымсыз жаңылык угасыз же иш боюнча сапарга чыгууда көйгөйгө кабылышыңыз ыктымал. Күзүндө арстандардын каалоолору менен мүмкүнчүлүктөрү дал келип, кирешелери өсөт. Жагымсыз адаттарынан, уулуу адамдардан оңой кутулуп, жаңы мейкиндиктерди ача алышат. Жакындар менен өз ара түшүнүшүү, туруктуу мамиле үй бүлөдө гармонияны камсыз кылат. Бийкеч, жеке жашооңуз, баалуулуктарга болгон көз карашыңыз олуттуу өзгөрүүлөргө дуушар болот.
Буга жыл ичиндеги ар кандай сыноолор, өзүңүздү сырттан карап, жаман жакшы сапаттарыңызды анализдегениңиз түрткү болмокчу. Тагдырдын күтүүсүз бурулуштары, кездешүүчү убак, жаз жана көз айлары. Сараң эки жолу төлөйт дегенди эске алып, чектен аша үнөмдүү болуп, арзан буюмдарды сатып ала бербеңиз. Бул ишке киришсем жыйынтыгы кандай болот деп санаага батып отура бербей, айрым учурда тобокелге барсаңыз утасыз. Ошондой эле эмоцияны ооздуктап, бирөө сын айтып койсо эле элдин олочолонуп бекинип албай, тескерисинче курчуу жагын ойлонуңуз. Жылдын алгачкы 4 айын кыйынчылыктар коштошу мүмкүн. Май, июнда жагымдуу окуялар кубантат. Ишенимдүү тааныштар менен узак мөөнөткө кызматташууну макулдашып, ири киреши алып келүүчү ишке киришүүңүз ыктымал. Июлда чоң белектин ээси болууга даярдана бериңиз. Күз, кыштагы киреши материалдык пайда гана эмес, ырахат да тартуулайт, үй бүлөдө толуктоолор болушу күтүлөт. Тараза. 2025-жыл сизге сюрприздерди даярдап жатат. Эсте калчу окуя, пайдалуу тааныштар, кызыктуу сапарлардын ээси болосуз. Айрым кырдаалдар сизди алдыга карай умтулууга, жашооңузду жакшы нукка бурууга түртөт. Өзүңүзгө болгон ишеним өсөт. Негизи жылан-жылы активдүү жашоо образын карманган, өзгөрүү кыйынчылыктардан коркпогон таразаларга жагымдуу, жакшы жыл болуп берет. Азап тартып калбаш үчүн сизге жакшы түшүнүктүү болбогон ишке аралашпоо сунушталат. Жубайлардын мамилелеринин канчалык бекемдиги сыналат. Бири-бирине мамилелерин оң жакка өзгөртүп, жан ширигине көңүл бурбаса, никени сактоо кыйынга турат. Бойдоктор иш сапарында же иш-чаралардын биринде жүрөгүнүн ээсин, болочок жарын табышы мүмкүн. Алган билимге жараша окутуу курстарын ачуу жаатында ойлонуу кажет. Көптөр көзөндө чоң иштерди бүтүрүп, жеңилдөөнүн ырахатын сезишет. Чаян жылдызы. Чаяндар табиятынан бет алган жолуна кайтпаган өчөр, чыдамдуу болгондуктан жылан жылынан коркпой эле коюшса болот. Амбиция, көрөгөчтүк, ийкемдүүлүк сапаттарынын арты менен терс эмоцияны ичке катып, кыйынчылыктардан чыгып кете алышат. 2025-жыл ичинде келечектеги жашоонун узак жылдар бою туруктуу болушу үчүн алдын ала пайдубал түптөшөт. Жылан жылы аларды ички ресурстарынан үңүлтүп, жаңы таланттарын ачууга шарт түзөт. Акчаны күмөндүү иштерге коротпоо, бат баюуну убадалаган чала тааныш адамдарга ишенбөө керектигин эскертишет жылдыздар. Февралда кыймылсыз мүлк жаатында макулдашуулар түзүлөт. Мартка карата бүтпөгөн иштерди бүтүрүү, юридикалык маселени чечүү керек. Мартта сыйлык аласыз же буга чейинки элге көрсөткөн жакшылыктарыңыздын үзүрүн көрүп кубанасыз. Жайкы эс алууларда жаракат, кырсыктардын алдын алуу керек. Сентябрда жеке жашооңузду маанилүү окуя коштойт. Даяр туруңуз. Ушул маалда бойдоктордо сүйүктүүсүн табуу мүмкүнчүлүгү жогору. Ноябрда стратегиялык ой жүгүртүп, ийкемдүүлүк жана куулукту колдонуу аркылуу күтүүсүз жерден акчага ээ болуп калышыңыз ыктымал. Жаачы. Жылдыздар жаачыларга багытка барчу жолду кантип кыскартуу керектигин ички туюмдар аркылуу сездиришет. Ошондуктан тагдырдын тикендүү жолдорун айланып өтүп, сыноолордон оңой чыга алышат. Тубаса дипломаттык сапаты карьералык өсүшкө, үй бүлөлүк мүчөлөрү менен мамыр-жумур жашоого шарт түзөт. Мартта иштеги, карьерадагы маанилүү этап аяктайт. Андыктан жаңы нерселерди өздөштүрүү, үйрөнүү, окуу курстарына баруу мүмкүнчүлүгү ачылат. Жай бир катар сюрприздерди тартуулайт. Мисалы, унутулган досторго күтүүсүз жерден жолугуу, үмүт үзгөн карыздардын кайтарылышы, жаңы жумушка сунуштар. Күздө башка жакка көчүп же үйдөгүлөрдүн биринин ден соолугуна байланыштуу маселени чечүү керектелет. Бул маалда сабырдуулук талап кылынат. Акчаны үнөмдүү пайдаланыңыз, болбосо акча чогулбайт. Бойдоктор тааныш, дос же туугандардын кысымынан улам өзү толук таанып билбеген адамга баш кошпошу керек. Анткени мындай жагдайда курулган никенин келечеги болбойт. Текечер жылдызы. Тырышчаак жана эмгекти сүйгөн текечерлер лидерлик сапаттарын да пайдаланышса, жумушта ийгиликтерге жетип, кирешелерин көбөйтө алышат. Кошумча билим алуу, чет тилди үйрөнүү да максаттарга жетүүгө жардамчы болоорун эскертишет жылдыздар. Бирок ашыкча иштеп ден соолукка оорчулук келтирбөө зарыл. Жазында өзүңүзгө ашыкча ишенип алып, аткарылышы кыйын милдеттерди, долбоорду мойнуңузга илбеңиз. Жыйынтыгы куруу ара, абройдун төмөндөшү болуп калат. Жайында мамилелерде, жумушта тил табышууларга баруу пайда гана алып келет. Өкүнүп калбоо үчүн ойлонулбаган жерден кымбат буюмду шашылыш сатып албоо керек. Күзүндө
Максаттарга көңүлдү буруп, аларга жетүү жолдорун кылдат карап чыксаңыз ийгиликсиз тарапта болмокчу. Сүйүктүүңүз менен майда нерселер үчүн чырдашпаңыз. Үйүңүздө гармония өкүм сүрөт. Суу куяр жылдызы. Табиятынан башкалар менен бат тил табыша билген, жайдары мүнөз суу куярлар жыл ичинде кандай сыноо болбосун жеңип чыгышат. Бир эле убакта бир нече ишке киришпей, ички энергияны туура колдонгондо жакшы жыйынтыктар келет. Бюрократия, формалдуулук, кагаз иштери көп мекемеден жумуш сунушталышы мүмкүн. Баш тартканыңыз оң. Коомдук иштерге да чеги менен аралашуу керек. Жазында керектүү документтерди бүтүрүү, келишимдерге кол коюу, буйртма аркылуу товар алдыруу иштери кечеңдеши ыктымал. Компания бизнес ачам дегендерге март-апрель айлары ылайыктуу. Анткени жылдыздар оптимизмди күчөтүп, жол ачып берет. Жайдан тарта чогуу иштешкендер менен мамиле мурункудан жакшырат. Көздө стандарттуу эмес ойлор, новаторлук идеялар жаралат. Аларды ишке ашырсаңыз акчаңыз көбөйөт. Алдыны көрө билүүчүлүк касиетиңиз сизди туура эмес иш, кырсыктардан сактай алат. Балык жылдызы. Акылдуу жылан эргүү берип, туура жолду көрсөтүп, максаттарга шыктандырып, каржыдан жолдуу кылып турат. Ошентсе да өзгөрүүлөргө моралдык жактан даяр туруп, ички туюмга ишенип, бир ишти баштаарда артын ойлонуу сунушталат. Кызматтан жогорулоо күтүлөт. Жеке жашоо анча-мынча жагымсыз окуяларды эске албаганда бир нукта болмокчу. Жыл ичинде шашылыш чечим кабыл албоо, күмөндүү иш-чарага катышпоо, чагымчылдарга кошулбоо керек, болбосо оңою менен бүтпөгөн азапка кептелесиз. Пайда болгон кырдаалдарды тынч жерде олтуруп, салкын кандуулук менен анализдөө керек. Ошондо андан чыгуу жолун таап, зыян тартпайсыз. Жазында кыймылсыз мүлк сатып алуу, дарылануу, жакындарга кам көрүү иши алдыңкы планга чыгат. Июльдан октябрга чейин киреше көбөйөт. Күз түрдүү маанай, окуя сыноолорду тартууламакчы. Көп нерсеге көзүңүз ачылып, курчуп, эркиңиз бекемделип, жашоонун баалуулугун сезип, ички дүйнөңүз өзгөрүлө түшөт.